Жети-Өгүз районунун мамлекеттик өзгөчө кайтарууга алынган корук токойчулугуна кандайдыр бир себептер менен көк кутан кушу уялап калган. Эзелик Кыргызстанда жашабаган канаттуу балапан басып чыгарып, аларга 10 километр алыстыкка чейин учуп барып азык таап берет. Жеген азыгы болсо майда балыктар. Токойчулардын айтымында болсо, бул куштун келишинин жакшы жышааны бар. Анткени көк кутан тынч жаратылышы жакшы жерде гана жашоочу куш. Келиши негизи жакшы да. Бул жакшы жышанасы десек болот. Климатыбыздын жакшырганы. Bir жерде климаты булардыкы өзгөрүлгөн, ошон үчүн бул жерге келип жумурткалап калышкан. Көк кутан негизи Кыргызстанда жашабайт, бирок 1992-жылдары кандайдыр себептер менен Кыргызстанга келип отурукташып баштаган. Азыркы учурда жумурткалап аткан учуру. Азыр бир ошол уясына жетип, көк кутан балапаны кандай болот экендигин көрүп келебиз. Тынчтыкты сүйгөн кушка токойчулар тарабынан тоскоолдуктар болбойт. Аны көрүүгө келген тургундарга дагы алыстан гана көрсөтүшүп, уясына жакын жолотушпайт. Бирок бизге көк кутандын балапандарын көрүү мүмкүнчүлүгүн түзүп беришти. Мына бул эмелер бул жаңы туат азыр. Жаңы туп 5 деле туптур. Негизи бул алтын туш керек. Ана буга негизи көп эметпеш керек да, келбеш керек. Үркүтпөй. Үркүтсө кушу уят балдар. Эмелер таш берет. Энелери тамакты. Булар чыгара баштапты. Бияктар чыгарып бүтүптүр. Бирөө калыптыр чыгар. Учурда Жети-Өгүз мамлекеттик коруугунун эгери Мухтар Абдиев көк кутан кушун көбөйтүүнүн жолдорун издеп жатат. Ал үчүн атайын долбоор жазылган. Биз бул көбөйтүү жолу боюнча проектти жазып атабыз. Буюрса ишке ашса проекти келет, наблюдательный вышка жанагы байкоо вышкаларын куруп, ушул жерден камера ошолор менен ар бир тамактанган байкоо жүргүзгөн атабыз. Талайбек Илипбаев, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Жети-Өгүз району, Ысык Көл облусунан.